Байхан бул дүйнөдө чейрек чанна кездешүүчү сыма деген орун менен уруп калыптыр. Чоң Гиннестер китебине кирген эң кымбат уколдордун бири экен. Бул оору деген дүйнөдө сейрек кездешүүчү оорулардын бири болуп саналат экен. Бул ооруну укканда биз аябай башка дүйнөгө түшүп калдык да. Азыр 3 жашта мен балам башка балдардай болуп, башка балдар менен ойноп жүгүрүп жүрүшүн каалайм да азыркы убактачы. Бизге деген мындай оңой акча эмес да, $2 миллион акчаны чогултуш керек болуп жатат. Азыркы учурда балам абалы күндөн күнгө начарлап бара жатат. Фонддорго кайрылдык, өзүбүздө болгон мал мүлктүбүздү сатка койдук. Азыркы учурда 2% чогулду. Эми бул сумма өтө көп сумма да, туугандар. $2 миллион экен да. Ассаламу алейкум туугандар, замандаштар, мекендештер, жалпы эле кыргыз элим, кыргызстандыктар, туугандар, ар бир мусулман бир туугандар. Биз Байханга келип калдык туугандар. Байхан бул дүйнөдө чейрек чанна кездешүүчү сыма деген орун менен уруп калыптыр. Жашы 3 жашта экен. Анализ тапшырып, уже убакыт келгенде басып калыш керек эле десе, анализ тапшырса, буту кыймылдайт экен, бирок баспай коюптур. Анализ тапшырып туугандар жүрүп акыры ошол сыма деген оору экенин анализден уже анализ кылып чыгарып бериштир. Буту кыймылдайт экен, бирок ордуна отура албайт экен, баса албайт экен. 3 жаштагы адам, жаш бала уже басыш керек эле. Ошого кыжалат болуп анализ тапшырып, ошол анализден сыма деген ооруну диагноз коюп беришти эже сизге. Ошого туугандар, биз сиздерден өтүнүп сурайбыз. Ушул Байхандын оорусуна чоң Гиннестер китебине кирген Золгенсма деген укол керек экен. Ошол Золгенсма бул өтө чанна кездешүүчү эң кымбат уколдордун бири экен. Ошону YouTube'дан көрүп жүрсөңүздөр керек. Арузат деген кичинекей кыз болгон ушул эшиктерди каккылап, болгон блогер, журналисттерден бери баарына таркатып жүрүп, Instagram, YouTube кылып жүрүп, ошол $2 миллион уколдун акчасын топтоп, азыр жакшы болуп калыптыр. Сиздерден өтүнүп сурайбыз. Азыр бул Байхандын апасы өзү да сүйлөп айтып, кантип билип калдыңыздар, ошону да бир жөнүндө элге айтып койсоңуз. Булар полный анализдерин, документтерин көрүп окуп чыктык. Саламатсыздарбы? Мен Байхандын апасы болом. Байхан балам төрөлгөндө эле башына жакшы болчу. Ага чейин биз бул оору менен ооруганын билчү да эмеспиз. 2 жашка толгондо биз деген ошо республиканский ооруканага барып, ошол жактан анализ тапшырганбыз сымага. Ага тапшырганыбызда Москвага келип 1,5-2 ай дегенде келди анализдин жыйынтыгы. Бул оору деген дүйнөдө сейрек кездешүүчү оорулардын бири болуп саналат экен, сыма. Бул ооруну укканда биз аябай башка дүйнөгө түшүп калдык да. Балам деген азыр 3 жашта, мен балам башка балдардай болуп, башка балдар менен ойноп жүгүрүп жүрүшүн каалайм да азыркы убактачы. Ошондуктан сиздерден өтүнүп суранам. Бизге деген мындай оңой акча эмес да, $2 миллион акчаны чогултуш керек болуп жатат. Буну деген Дубай мамлекетинде ошол жакта уколду алабыз. Ошого деген жардамыңыздарды берип кетишиңиздерди өтүнүп суранам. Азыркы учурда балам абалы күндөн күнгө начарлап бара жатат. Мурда башында отурса, азыр отура албайт өз алдынча. Бул ооруда деген баламда болгон мүмкүнчүлүктөрдү акырын мындай тартып ала берет да. Бизге ушул уколду алсак жакшы болуп кетет деген үмүт болуп жатат да. Ошондуктан сиздерден өтүнүп суранам. Бул балам деген жай айында билдик, ушу балам сыма оорусу менен ооруган. Ошол убактан баштап эле биз элге жар салып, фонддорго кайрылдык, өзүбүздө болгон мал мүлктүбүздү сатка койдук. Бүт эшиктерди каккылап, бүт баарына кайрылып, азыркы учурда аракетибизди кылып жатабыз. Азыркы учурда 2% чогулду. Бул уколду дагы өзүнүн килограммы болот экен, 21 килограммга чейин
алыш керек болуп жатат. Ошондуктан сиздерден өтүнүп суранам, ушу Байкан баламын басып кетишүүсүнө жардам беришиңиздерди өтүнүп суранам. Эже кыжаат болбоңуз. Эл деген көптү күрсө көл болот туугандар. Биздин эл негизи ушундай жерде ынтымактуу элбиз. Болот. Сүйлөп койсоң болот сен дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, туугандар, амансыздарбы? Бүгүн ошол Байкан ийибизге келип отурабыз, Амандык экөөбүз. Азыркы учурда 3 жашта экен. Кече ошо бул ооруну жаздан бери билип калыптыр. Болгон фонддорго кайрылып, ошол Бишкекте, Ысык көлдө акча чогултушуптур. Эми бул сумма өтө көп сумма да туугандар, $2 миллион экен да. Сомго да канча болот билбейм. Азыркы учурда 2% чогулуптур. Өтө көп сумма да булчу. Колдон келишинче жардам берели. Колдон келсе жардам берсек эле бул чогултабыз да. Группаларга болушунча таратып коелу туугандар. Достор менен акчага отура албасак дагы бирөөгө группага жөнөтөлү. Группада ошо 50 адам барбы, ошондон бир 10 отурса дагы жардам болот туугандар. Тааныш бештерге таратып, мынакей азыр анализдери турат. Бул жерде ошол СМА деген экен. $2 миллион турат экен. Ошол Дубайдан экен бул уколчу. Ошол Амандык азыр айтып өттү. Арузат деген кичинекей кызыбыз лечение алган, азыркы учурда сакайды. Аны дагы болгон блогерлер, болгон телеканалдардан чыгып, YouTube'данчы чогултушканда, колдон келсе биз дагы келип жардам берели. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, телефон номерин да коюп койдук. Экранда турат. Келип өздөрүнө жардам берсеңиздер болот. Азыркы учурда Москвада бар. Негизи Кыргызстандасыздар, же? Кыргызстандабыз. Кыргызстанда Ош областында турабыз. Кайсыл жерден болосуздар Оштон? Оштун Фурхаттан болосуздар. Туугандар, фонд ачылган, билесиң. Фонд ачылган туугандар. Фонддун эсебинен мен канча сумма кетишин билбей эле 100 миң алып келгем. Бирок туугандар, 2 миллиондук сумма бул өтө чоң сумма. Азыр биз жумушка барып, мен дагы 100 миң булардын эсебине которуп коем. Фонддо туугандар бул ар бир уже машина алгандардын акчасы, ар биринен копейка болуп, ушул фонддон кайрымдуулукка биздин акча бөлүнөт. Туугандар, мүмкүнчүлүгүңүздөр жок болсо, сиздер болот айтмакчы группаларга таркатып, болушунча таркатканга аракет кылсаңыздар, сиздерде мүмкүнчүлүк жок болсо, башка бирөө YouTube'дан көрбөй калса, аларда мүмкүнчүлүк бар. Сиздер да себепкер болосуздар. Чоң сумма, чындыгында чоң сумма экен. Мындай сумманы топтош үчүн өтө көп эштерди каккылаш керек, өтө көп кайрымдуулук фонддорго кайрылыш керек экен. Эже сиз мына көп эштерди каккыладык, көп немелерге топтоого аракет кылып жүрөбүз уже 6 айдан бери деп атасыз, мына анализ чыккандан бери. Мамлекеттен кандай жардам берилет экен, ошол жагында бирге айтып койсоңуз. Бул деген бир гана Кыргызстан боюнча менин гана балам оорубайт. Бул оору менен өтө көп 50-гө жакын бала бар азыркы учурда. Алар дагы мага ошо эшиктерин каккылап, баласынын жакшы болуп кетишүүсүнө аракет кылып жүрүшөт да. Ал жака Бишкекке барып биз конференцияларга катыштык. Ошо сироп, Рестиплам деген сироп бар. Бул күнүнө ичет. Бул дагы чоң суммадагы дары-дармек да. Анан азыркы учурда эми 2025-жыл сироп бөлүнүп берилет деп айтып жатат. Эми бирок качан берилет, кайсыл күнү бул белгисиз. Ошол биз сиропту да күтүп отурабыз. Балаңыздын ден соолугу күндөн күнгө оорлошуп баратат. Ооба, башында балам төрөлгөндө жакшына эле болчу, буттарын көтөрүп, өзү кыймылдатып ойночу. Азыр андай болбойт, себеби акырында бул оору балада болгон мүмкүнчүлүктөрүн ала берет экен да. Азыр балам бутун көйдө көтөрө албайт. Бир нерсени дагы алып жейин десе жей албайт. Бийик моюнду көтөрө албайт колундагы, анан буттары дагы монтип кыйшайып кетет да. Мына моюнду өзү балам монтип туруш керек го. Баламыкы мондай кыйшайып кетет да. Баланыкы мына бала деген мындай туруш керек, баламыкы мондай болуп турат да. Ошого сиздерден өтүнүп кайрылабыз. Ушул уколду алышыбызга жардам берип коюшуңуздарды суранам.
кыргыз эли бирешен эже. Биз биримдүү болсок мындан чоң суммаларды топтоп жүргөнбүз. Кээ бирлер бар, бизнесмен, чоң ишти кылган акелерибиз бар. Алар дагы бар. Реквизиттерде телефон номерлериңизди коюп коелу, реквизиттериңизди коюп коелу, чалып байланышсаңыздар болот. Кайсы адресте жашаганын тактап келип көрүп кетсеңиздер болот туугандар. Ушул Байхандын өсүп, чоңоюп, бул жүлүн муундарынын бузулушу экен да, ошондо өзүнүн угунда өсүппөй калыш экен да. Ушуга жардам берип коелу туугандар. Көптөн көп сураналы. Колдон келбесе дагы айталайм туугандар. Бүт группаларга таркатып, болушунча видеону таркатып эле койсок, адамдар андай жардам берем деген адамдар толтура. Ошол силер себепкер болуп жардам берип калсаңыздар, бул дагы чоң бир садака кылып эсептейбиз. Садака бул алдыда болгон бир балекеттерден, жаманчылыктардан алдын алуучу бир мындай өзүнчө биз үчүн калкан болуп эсептейбиз. Биз билебиз да, садака кылып жүрөбүз. Кегиле туугандар, дагы бир чоң жардамыңыздарды аябаңыздар. Туугандар, азыр айттык $2 миллион дедик да. Бул эми өтө чоң сумма да. Күч биримдикте эми бири-бирибизди колдоп, жардам берип койсок, бул сумма дагы чогулат буюрсачы. Эми акырындык менен колдон келишинче жардам берели. Эми мындайды туугандар душманыңа да каалабайсың да. Эч кимдин башына мындайды салбасын. Колдон келсе, колдон келишинче жардам бере берели, буюрса бул сумманы дагы чогултабыз.